Сооротуучу Кудай. 27 апрель. Жашооң башкалар үчүн бата болгону кандай сонун. Ошондой болушуна Кудайдын сүйүүсү жардам берет. Мени менен жашап жаткан адамдар, жумушта бирге иштеген адамдар, группалаштарым жана кошуналарым канчалык деңгээлде Кудайдын сүйүүсүн менин жашоомдо көрө алышат. Өзүмчүлдүктүн жетегинде эмес, башкалардын кызыкчылыгын көбүрөөк ойлоп жашасам, мына ошондо Кудайдын сүйүүсүн көрсөтө алам жана башкаларга бата болуп бере алам.